Амансыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн мен сиздерге Салтанат Метиеванын «Апам» аттуу чыгармасын тартууламакчымын. Салтанат кызыбыз Россия жергесинде турмуштун татаал жолунан тайгаланып, аргасыз темир тор артына түшүп калган жердештерибиздин сот отурумунда котормочу болуп эмгектенет. Салтанат ошол жердештерибиздин башынан өткөн татаал тагдырын башкаларга сабак болуп калар, каармандар кетирген каталарды башкалар жасабаса экен деген тилек менен кагаз бетине түшүрүп келет. Демек, жазуучубуздун чыгармалары чыныгы турмуштан алынган болгон окуялар. Апа, азыр кайда жүрөсүз? Деги сиз тирүүсүзбү? Мен сизди сагындым. Мен иштеп акча таап келем дегениңизде 22 жашта элем. Акыркы жолу мындан 14 жыл мурда көрүпмүн. Апаке, тирүү болсоңуз бир кабарыңыз билинсе керек. Балким турмушка чыгып, биротоло бизди унуттуңузбу? Мен сизди кандай болсоңуз ошондой жакшы көрөм. 14 жашымда атам киши колду болду. Жетишпеген жашоо, кыйынчылыктын айынан 15 жашымда турмушка чыктым. Мени менен тең кыздар ойноп, оюнга тойбой жаткан убакта 16 жашымда эне болдум. Тун кызымды төрөдүм. Апа, ошондо эмнеге кызым жаш, эне сүтү оозунан кете элек дебей мени күйөөгө берип салдыңыз деп сизге капа болчумун. Сизди биротоло жоготуп аларымды билгенде эч нерсе демек эмесмин. Апаке, билесизби? Сиз жоголуп кеткенден кийин менин жашоом тозокко айланды. Мурда ичип келип урган күйөө балаңыз апаң жоголуп кетти, кабар алар эч кимиң жок деп кемсинтип үйүнөн кууп чыккан күндөр болду. Апа, билесизби? Мени менен тең кыздар мектепке барса, мен Казакстандын ээн талааларында тамекиде иштеп жүрдүм. Жетишпеген жашоонун айынан балдарыңызды Казакстанга алып кеттиңиз. 5-класска чейин окудум, андан кийин окубадым. Эң бактылуу күндөрүм мектепте болуптур. Башыма ак бантик байлап, сумка көтөрүп, келечекте доктор болом деп кыялданып жүрчүмүн. Сиз мектепке жаңы кийим сатып алып бере албай, бирөөлөрдүн эски кийимин кийип барганмын. Ошондо эмнеге менде жаңы кийим жок деп жер тепкилеп ыйлаганым эсимде. Кызым, акча жок сага мектепке жаңы кийим алып бере албадым деп ыйлаганыңыз көз алдыман кетпейт. Биз өтө жакыр жашадык. Балким атам киши колду болуп өлбөгөндө биз тамекиге иштегени кетпейт белек. Мен да башка тең туштарым сыяктуу мектепти бүтүп, бир кесиптин ээси болот белем. Балалыгымды эстесем, таңгамал туруп, тамекиге барып, күн чыккыча тамекини терип келип, түн бир окумга чейин тамеки тизип чыккан күндөр эсиме түшөт. Апа, билесизби? Мен азыр кайсы жердемин? Мен абактамын. Кичинемдеги кыйынчылык дагы деле мени таштаган жок. 26 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. 32 жашымда абакка түшүп, 16 жылга камалдым. Апа, тагдырымда абак бар экен, качып кутула албадым. Мен 16 жылга эркимен ажырадым. 16 жыл. Уксаңыз, адам өлтүрдүңбү деп таң калсаңыз керек. Жок, апа. Адам өлтүргөн жокмун. Жада калса жамандык кылбадым. Жакшылык кылам деп курмандыкка чалындым. Азыр абактагы керебетте дубалды карап ойлонуп жатам. Капыстан апам табылып калса, башыман өткөргөн күндү көкүрөгүнө башымды бекем кысып, сагынычым таркагыча кучактап айтып бермекмин. Күндө жатканда сиз менен сүйлөшө турган адат таптым. Апаке, балким сиз кулчулукта жүргөндүрсүз. Мен сизди тирүү деп жамандыкка кыйгым келбейт. Саналуу убакыттан кийин подъем деген отряд башчы келет. Эртерээк туруп бет башымды жуубасам, бет жууй турган жер умывальник узун кезек болуп кетет. Апакем, иштен келгенден кийин сиз жоголуп кеткениңизге жашоомдо кандай өзгөрүү болду? Баарын төкпөй чачпай сизге айтып берем. Ушинтип, күндө апамдын элеси менен сүйлөшөм. Кээде түшүмдө апам чачымды өрүп отурган болот. Мен апамды сагындым. Подъем деген үндү укканда баарыбыз шашылып ойгонуп бетибизди жууганы жөнөйбүз. Давай побыстрее, ты куда? Деп бири-бирине кыйкырган соттолгон кыздар кезек талашып, кээде мушташып кетишет. Андан кийин сөзсүз гимн угуп, зарядка жасап,
Эрте мененки тамакка отряд менен жөнөйбүз. Ойлонуп отурбай 5 минуттан ичинде тамагыңды ичип бүтпөсөң, анда ачка каласың. Эртең мененки тамакты ичип, шашкан боюнча жумушка жөнөйбүз. Жумуш убакта бир нерсени ойлогон убакытым жок. Жумуштан кийин эртерээк барып жаткан аракет кылам. Себеби ошол убакта гана апам менен кыялданып сүйлөшкөн убакыт табам. Апа, 15 жашымда өзүбүзгө окшогон, үй бүлөсү менен жаштайынан казактарга жалданып иштеген, мектепте окубаган балага турмушка бердиңиз. Күйөө балаңыз башында жакшы мамиле кылды. Кээде арак ичип урганда сиздин жаныңызга качып келчүмүн. Эсиңиздеби? Мектепте окутпаганың аз келгенсип, эрте күйөөгө бердиңиз деп сизди күнөөлөп ыйласам, кызым, үйүбүз жок болсо, өзүбүз бирөөнүн колунда жалданып иштесек, бой жетип калганыңды көрүп, коргоп алар эч кимиси жок деп, бизге кожоюн болгон киши намысыңа тийбесин деп эрте турмушка бергенмин. Мен сени ойлогонмун. Эх Кудай, бизге да жакшы күн келер деп ыйлайт элеңиз. Мен 2 кыздуу болуп калганда иш берген кожоюн менен урушуп кетип, башка жактан жумуш таап келем деп кеткен боюнча жоголуп кеттиңиз. Баарынан кыйыны тирүү адамдын жоголуп кеткен экен. Алымдын жетишинче сураштырдым, издедим. Тилекке каршы сизди көрдүм деген адам болгон жок. Сиз жоголуп кеткенден кийин менде тирүүнүн тозогу башталды. Күйөө балаңыз күндө шылтоотап, урат. Качайын десем кача турган жер жок. Жада калса документим жок болчу. 2016 жылы 3-чү кызымды төрөдүм. Ага чейин толгоом келгенде апаңа бар деп жиберип, 2 кызымды үйдө төрөгөнмүн. Биринчи жолу 3-чү кызымды төрөтканада төрөдүм. Кудайдын мага боорорудугу билбейм. Төрөтканада жакшы аял менен бир палатада жатып калдым. Ал менин оор тагдырымды көрүп жардам бермек болду. Жашаган дарегимди алган аял кийин милиция менен келип, күйөөмдүн зомбулугунан куткарып алып кетти. Апа, билесизби? Ошондо күйөө балаңыз өзүң келдиң, өзүң кет, кыздарымды бербейм дегенде, кыздарымды бербей коет, макул зомбулук көрсөм да кыздарым менен жашайм десем, мага жардам берген аял күйөөм менен урушуп, сени каматам, карачы аялыңдын абалын. Эртең өлтүрүп койсоң кыздарыңа ким эне болот? Керек болсо документиң жок, азыр депортация кылдырам деп айтары менен коркуп кеткен күйөөм 3 кызымды алып кеткенин уруксат берди. 3 кызымды алып, мага жардам берген аялдын үйүнө 1 айдай жашадык. Консулствого барып, биздин документтерибизди кылып, анан бизди Кыргызстанга жиберген аялга өмүр бою ыраазымын. Бишкекке келип, андан ары айылга жөнөдүк. Кимдин үйүнө барам 3 балам менен деп ойлонбой эле айылга кете берипмин. Оюмда бейтаныш казак аял 1 ай үйүндө багып жардам берди. Туугандарым үйүнө киргизет деп ойлодум. Тилекке каршы мен ойлогондой болбоду. Атамдын бир тууганынын үйүнө барсам, мени жактырбай кагып силкип, акыры ачык эле 3 кызың менен башка жакка барып жаша, кыздарың ыйлак экен, деди. Апа, жакшы сиздин бир тууганыңыз Таекем бар экен. Менин Казакстандан келгеними, жалгыз келбей 3 кызым менен келгенимди угуп, атайын өзү келип, мени кыздарым менен үйүнө алып кетип, жетишип-жетишпеген жашоодо жашаган Таекем менен Тажеңем мени 3 кызым менен үйүнө батырды. Ал жерде 5 жыл жашадым. 5 жылдын ичинде өзүм эл менен аралашканды, иштеп акча тапканды үйрөндүм. Үй алсам, эртерээк акча топтосом деп аракет кылганым менен Россияга барып иштеп келбесем үй ала албайм деп, Бишкектен таанышып, жакын курбуга айланган досум менен Москвага жөнөдүм. Апа, бүгүн абакта конкурс болот деп даярданып, сиз менен кечирээк сүйлөшүп калдым. Баса, сизге Москвага кантип келгеним жөнүндө айтып жатканмын. Бишкекте жөн жүрбөй иштеп, топтогон 500 миңдей акчамдын 450 миңин Таекеме таштап, 50 миңди алып Москвага келдим. Келерим менен курбум Аянанын туугандары таап койгон квартирага жайгашып, бат эле ишке кирдим. Чайканада официант болуп иштеп, Москвага көнө баштаганда менин жашоомдо Мирлан пайда болду. Апа, билесизби, мээрим көрбөгөн кыздар бат алданат десе ишенбейт элем. Мирландын жакшы сөзүнө алданып, бат эле анын тузагына илиндим. Кантип тааныштың деп жатсаңыз керек. Бир күнү курбум Аяна, сени классташ балам менен тааныштырайын. WhatsApp'тагы статусун экөөбүздүн видеону көрүп сени жактырып калыптыр деди. Көп өтпөй Мирлан менен тааныштырды. Мен бойдокмун.
31 жашка чейин көңүлүмдөгү кызды тапкан эмесмин. Сени бир көргөндө сүйүп калдым деген Мирланга менин 3 кызым бар дегениме карабай, мен сени сүйөм деп артыман калбай биз жолуга баштадык. Сени сүйөм деген Мирлан бир туугандары менен тааныштырса, мен өз бактымды таптым деп катуу ишенип алыпмын. Бир күнү жумушта болчумун. Эмнегедир ашканага кирсем көңүлүм айланганынан жүрөгүм шуудей түштү. Кош бойлуу болуп калбадымбы деп корктум. Мирлан таштап кетсе эмне болот деп ойлодум. Жумуштан чыгып, аптекадан тест алып текшерсем, мен корккондой кош бойлуу экенмин. Апа, билесизби, ошондо мен кандай абалда болдум? 3 кызым бар, жигитинен кош бойлуу болуп төрөдү деген сөзгө каламбы? Эми эмне болот деп Мирланга кош бойлуу экенимди айтууну туура көрдүм. Сен кош бойлуусуңбу? Койчу, мен 31 жашта ата боломбу? Азыр барам, деген Мирлан гүл менен шоколадын көтөрүп келип, кайра чынбы деп сурап, мен бактылуумун, нике кыйдырабыз деп, ошол күнү видеозвонок аркылуу апасына телефон чалып, апасы бизге ак батасын берип, эртеси нике кыйдырып чогуу жашай баштадык. Кызыктын баары чогуу жашай баштаганда башталды. Сен таекеңде топтоп койгон акчаң бар дедиң беле? Ошол акчаңды сага салып турсун. Мага 150 миң срочно керек болуп жатат, дегенинен турмушка чыккандан кийин күйөөгө жардам берүү керек деп таекемде калган 450 миңди Москвага өзүмө которттум. Эмнеге керек деген таекеме машина алып арендага берем дедим. 150 миңди алган күйөөм көп өтпөй машинамды оңдотом деп 47 миң алды. Мектепте окубаган, мээрим көрбөгөн мен үчүн күйөөм идеальный көрүнүп, айтканынан чыккан жокмун. Бир күнү УЗИге түшүп, боюмдагы баланын жынысын аныктайлы деп клиникага бардык. Силерде эгиз бала болот дегенди угуп, экөөбүздүн кубанычыбызда чек жок болчу. Бирок кубанычыбыз көпкө созулган жок. Ошол күнү мен номериме «Мен Мирландын аялымын. Эми сен анын курмандыгы болосуң. Мирлан Альфонс кыздар менен көп жүрөт» деген СМС келди. Сен мурда үйлөнгөн эмесмин деген элең го. Аялың бар турбайбы? Ошондо сен мени алдадыңбы? Деп биринчи жолу ошол күнү Мирлан экөөбүз катуу уруштук. Үйлөнгөнмүн, бирок ортодо балам жок. Сен алганыма шүгүр дегин, деп биздин урушубуздун аягы Мирландын мени катуу уруп көк ала кылганы менен аяктады. Болор болбос нерсеге кызгана бересиңби? Ал келиним начар болчу, биздин айтканды укчу эмес, деп мурдагы келинин жамандаган кайненем мени алдап, айылга келгиле дей баштады. Көп өтпөй боюмдагы эгиз балдарым ичимде өспөй калганын билдим. Ооруканадан чыгарым менен Мирлан мени айылга алып кетти. Садага болоюн деп айланып тегеренген кайненемди көрүп, апам жок болуп карабай, мээрим төккөн кайненеге туш болдум деп кубанган кубанычым көпкө созулган жок. Апа, эмнегедир сиз менин жанымда мени угуп тургандай сезилип жатат. Эртең эмне болгонун сизге айтып берем. Азыр уктап алайын. Тигүү цехинде иштейм дедим го. Кокустан уйкусурап, планды аткара албай алсам, бригаданы артка тартып сөз угуп калышы мүмкүн. Апаке, сизди сагындым. Бүгүн түшүмө кириңизчи. Азыр сиздин мээримиңизге муктажмын. Кызыңыздын кыйналып жүргөнүн билсеңиз, балким чарк айланып, жаныма келсеңиз керек, апа. Эртең сүйлөшөбүз, деп көзүмдү жумуп, бир топко чейин уктай албай ойлонуп жаттым. Мен отурган абакта кыргыз кыздар бар. Эң улуубуз 54 жашта болсо, эң кичүүсү 22 жашта. Нургүл эже бизден эч ким кабар албайт. Биз эч кимге керегибиз жок, деп бирге абакта отурган Айжанга бир күн болбосо бир күн бизде баары жакшы болот, маанайыңды чөктүрбө дегеним менен передача, посылка дегенди билбейбиз. Абак качан аялдарга муктаж нерселерди берет деп күтөбүз. Кээде конфет жегибиз келет. Ой, мен наалыбай эле коеюнчу. Жетишпеген жашоодо чоңоюп, бирөөнүн колунда кулчулукта жүрбөдүм беле, деп өзүмдү өзүм жошутам. Апа, бүгүн иштен эртерээк бошойбуз. Эртең конкурс болот. Мен бийлейм. Айжан ырдайт. Ар отряддын кыздары ай сайын кезек менен абакта отурган кыздарга маанай тартуулап турабыз. Кызым, анан эмне болду? Кайненеңдин жанына барганда сага кордук көрсөтпөдүбү? Деп укканы шашып жатсаңыз керек. Садага болоюн кызым. Баламды кыздар өздөрү жакшы көрөт. Аларга ишенбе. Сени мен келин кылып алганмын. Менин келинимсиң, деген жылуу сөзүнө алданып, биз азыр оор абалдабыз. Үйүбүз залогдо.
2 миллион карызыбыз бар. 3 айдан бери банкка кредиттөөгө элекпиз. Кызым, кредит алып бер. 2 бөлмөлүү үйүбүз бар. Сенин атыңа жаздырып берем, деп алдаган кайненеме макул дегеним менен жалгыз бой аялга көп суммадагы кредит берилбейт деп кайненем каяктан укканын билбейм. Тааныштары аркылуу 5 айлык боюнда бар деген справка жасатып, күйөөм экөөбүзгө бат эле нике күбөлүгүн алып берди. Барбаган банкыбыз калган жок. Акыры банктан 1 миллион 700 миң кредит менин атыма алынды. 2 бөлмөлүү үйүн менин атыма жаздырды. Апа, мен кредит алып бергенден кийин кайненемдин маскасы чечилди. Кредит кантип алат, эмне документ кылат, мен билбейм, апа. Баарын кайненем бүтүргөн, жалган документтерди топтогон. Апа, билесизби, баарынан кызыгы, менин атыма жазылган үйдүн документи да жалган экен. Кредит төлөй турган убакыт келгенде баары жүзүн үйрүп, кредитти өзүң төлө дешти. Билесизби, акмак кызыңыз күйөө деп 3 кызын таекесине таштап 1 миллион 700 миң карызды мойнуна илип, эми 16 жыл абакта отурат. Кантип, эмнеге деп сурайын деп атсаңыз керек. Апакем, мен кредит алып бергенден кийин, кредитти төлөйбүз деп айтышкандан кийин айла жок Москвага кетүүгө туура келди. Күйөөм мага айтпай Москвага кетип калган болчу. Артынан Москвага келип, мен келдим. Кредитти кантип төлөйм? Мен 3 кызым бар. Эч кимиси жок деп мени карыз кылдың, деп күйөөмө чалсам, колуңан келгенди кылып ал. Мен эч нерсе кредит төлөбөйм. Кредитти сен алгансың. Өзүң төлө. Башка мен тынчымды алба, деп телефонду өчүрүп койду. 1 миллион 700 миң кантип төлөйм? Эми эмне болот? Канткенде карыздан кутулам. Кайсы кара теке сүзгөн күнү сага жолуктум экен. Кудай, эми эмне кылам? Деп кухняда ыйлап отурсам, квартирадагы чогуу жашаган кыз келип, эмнеге ыйлап отурганымды сурап калды. Болгонун болгондой айтып бердим. Менин ыйлап жатканымды көрүп, мен аядыбы билбейм. Ыйлаба, мен сага жардам берем. Менин таанышым бар, акчаңды алып берет, деп бирөөгө телефон чала баштады. Апа, квартирада чогуу жашаган кыз бирөө менен сүйлөшүп, номерин берем. Өзүң болгонун болгондой айтып бер, дегенде мага бирөө жардам берип, карызымды алып бере тургандай чоң ишеним пайда болуп, номерин тере баштадым. Да, деп телефонду көтөрөрү менен, саламатсызбы? Номериңизди Жамиля берди. Менин жолдошум алдап кетти, деп айта баштасам, мен баарын уктум. Эртең үй бүлөмдү алып Сочиге кетейин деп жатканмын. Карындашым, сен 3 кызың бар экен. Менин да 3 кызым бар. Ата энең сага күйө тургандар эч ким жок экен. Мен сага жардам берейин. Күйөөң менен сүйлөшөм, деген бейтааныш байкеге макул, сизге чоң рахмат, деп азыр эле карызымды кайтарып бере тургандай кубанып калдым. Кечки саат 7-лерде мен телефон чалган байке чалып калды. Карындашым, Кузьминкинин паркына келе аласыңбы? Күйөөң биз менен. Карызым жок деп мойнуна албай атат, дегенинен менде бардык далилдер бар, азыр барам, деп айткан дареке бардым. Барсам 5 бала менен менин жолдошум туруптур. Кандай карыз эмессиң? Мына бул эмне? Деп мендеги бардык далилдерди көрсөтүп, аудиозапистерин угуздум. Күнөө менде, кечирип кой. Мага 1 жума мөөнөт бергиле, мен машинамды сатып акчасын берем, деп күйөөм убада бергенден кийин мен үйүмө жөнөдүм. Үйгө келип, мага жардам берем деген байкенин номерин кызга, рахмат сага, күйөөм 1 жуманын ичинде акчаны кайтарып бере турган болду, дедим, кубанычымды жашырбай. Эртең ишке барам деп, ошол күнү эрте жатканмын. Эртең менен таңгамал саат 6-да бирөө эшикти катуу такылдатканынан ким экен деп хозяйкабыз эшикти караса, полиция кызматкерлери туруптур. Ачкыла, болбосо эшикти бузуп киребиз, деген полицейскийлердин үнүн уккан хозяйка арга жок эшикти ачканы мажбур болду. Үйгө бастырып кирген 4 полицейский менен кошо кирген күйөөмдү көрүп тообом оозуман түшүп калды. Ушул, деп күйөөм полицейскийлерге мени көрсөткөндөн кийин башка эч кимге эч нерсе дебей, мени өздөрү менен кошо полиция бөлүмүнө барууну айткандан кийин, полициянын сөзүн эки кылбай, алар менен кошо полиция бөлүмүнө бардым. Өзүм мектепте окуган эмесмин. Орус тилин билбейм. Эмнеге кармап келгенин түшүнгөн жокмун. Котормочу, адвокат келгенден кийин күйөөм менин үстүмөн арыз жазганын билдим. Апа, дагы деле кантип деген суроо туулуп атабы? Көрсө, жакшылыкка жамандык менен жооп кайтарган макулуктар бар экен. Менде күнөө жок. Өзү мага карыз эле дегенимди эч ким уккан жок. Мени коргоп алар эч кимим жок болгондуктан
Күнөөсүз күнөөлүү болуп калдым. Тергөөчү бир сыйра сурак кылып, күйөөм менен беттештиргенде мен кредит ал деген эмесмин, өзү алган. Мени балдарга айтып коркутуп, акча талап кылып жатат деп таптакыр туура эмес маалымат берди. Андан кийин колума кишен салып, ЭВСке алып барышты. Жөндөн жөн камалып кетемби, эртең чыгам, депортация кылса деле мейли, эртерээк чыксам экен деп ЭВСте 1,5 сутка болдум. 1,5 суткадан кийин баш коргоо чараны карайбыз деп сотко алып келгенде, мага жардам берем деген байке менен кошо 4 баланын турганын көрдүм. Байке, сиздер урган жоксуздар, эмнеге бизди камап жатат десем, күйөөң ит турбайбы? Өзүнүн аялынын үстүнөн арыз жазат дегенди эми көрүп атабыз. Буйруганын көрөбүз. Ыйлаба карындашым, деп мени сороткон байкеге, мен үчүн Сочиге барбай калдыңыз. Кечирип коюңуз, бизде күнөө жок. Биз баары бир чыгабыз деген мен ошол мезгилде 16 жылга камалып кетеримди билбей, эркиндикке чыгам деп ойлодум. Тилекке каршы, баары мен ойлогондой болгон жок. Баш коргоо чарабызды караган сот баарыбызды 2 айга СИЗОго деп чечим чыгарды. Апаке, 48 салмактагы кызыңыздын колуна кишен салынып, темир тор менен курчалган машина менен СИЗОго алып барышты. Алгач биринчи этажда энеден туума жылаңач кылып текшерип чыкты. Менин көз жашым токтобой, эми эмне кылам деп күчүмдү ыйдан чыгардым. Апа, мени СИЗОнун доктору келип текшерип, психолог суроо берип жатты. Орусча түшүнбөй эмне десе да башымды ийкей бердим. Сүрөткө тартып, манжа издеримди алгандан кийин колума матрас, шейшеп, ак вафельный сүлгү, жаздык, одеяло бергенден кийин аны СИЗО кызматкердин көрсөтмөсү менен көтөрүп алып карантинге жөнөдүм. Карантинде толук 21 күн отургандан кийин мени камерага алып жөнөштү. Камерага кирерим менен мени камеранын чоңу тосуп алып, жата турган жеримди көрсөттү. Ыйлаба, тагдырдан качып кутула албайсың. Кыргызсыңбы? Кезек менен камераны уборка кылабыз. Эң биринчи тазалыкты сакташыбыз керек, деп мага ички тартипти түшүндүрүп жаткан аялга түшүндүм деп баш ийкегеним менен мен өлүк адамдай турган элем. Апа, билесизби, мен СИЗОнун эшигин аттаган күндөн физикалык жактан тирүүмүн, бирок жүрөгүм өлгөн. Күн сайын кыздарым эмне болуп атат деп ойлоном. Апа, менин жан дүйнөм өлдү. Тергөө иштери 1 жылдан ашуун убакыт болду. Кийин делобуз сотко өттү, сот болду. Сотто бетин табактай кылып келген күйөөм жалган көрсөтмөсүн берип кетти. Толук 3 жыл СИЗОдо отургандан кийин сот мени 16 жылга эркимен ажыратты. Апа, 16 жыл эмес, 16 сааттын өтүшү азап болгон абакта мен 16 жыл отурушум керек. Баарынан кызыгы, өмүрүмдө кылмыш кылбаганыма карабай, күйөөмдүн көрсөтмөсү менен мен уюшкан кылмыштуу топтун башчысы болдум. 3 жыл СИЗОдо отурганда менден эч ким кабар алган жок. Эч ким. Апаке, менин сизден башка жакыным жок болгондуктан кимге керегим бар эле? Жалгыздай экем 3 кызымды багып отурганына шүгүр кылам. Октябрь айында абакка келдим. Кыргызстанга которулайын десем, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп кабыл албайт дегенди угуп, өз өмүрүмө кол салсамбы деген ой келди. Бирок мени 3 кызымдын апалаган үнү токтотту. Кыздарым үчүн жашашым керек. Кыздарым үчүн Кыргызстанга кетишим керек деп ойлодум. 31 жашымда камалдым. 47 жашымда абактан чыгат экенмин. Мен камалганда улуу кызым 13, экинчи кызым 12, кичүү кызым 9 жашта эле. Азыр улуу кызым 17, экинчи кызым 16, кичүү кызым 13 жашка чыгып, өткөн мезгилде менин мээримиме муктаж убакта мен абакта отурам. Мен кыздарымды сагындым, апаке. Төрөлгөндө азапка төрөлүпмүн. Мектепте окуган жокмун. Мени менен тең кыздар балалыкка тойбой ойноп жүрсө, мен күйөөмдүн таягын жеп, 26 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. Эми жашоом жакшы болор деген убакта 31 жашымда камалдым. Апа, мен жалгызмын. Менин артымда эч ким келбейт. Кээде шириндик жегим келет. Ата-энеси бар, передача келген кыздардын кир кийимдерин шоколад үчүн жууганы туура келет. Иштен эч ким өлгөн эмес го дегеним менен кээде бир шоколад үчүн суукта кир жууп атканда намыстанам. Эмнеге мен колунда жок үй бүлөдө төрөлдүм деп өкүнөм. Макул, апа. Сизге арманымды айтып кыйнап койдум окшойт. Сизди табылып калса экен деп күндө Кудайдан тилейм. Кудайым буйруса, мен абактан чыгып, сиз табылып,
Менин кыздарымды турмушка берип, бактылуу үй бүлө болсок экен. Мен сизди сагындым, апа, деп өзүнүн ичиндеги бугун бөлүшкөн Нургүлдүн окуясын ушул жерден токтотом. Нургүлдү Кыргызстанга которуп алууга болгон күчүн жумшап жаткан депутат Жылдыз Курманалиевага ыраазычылык билдирем. Нургүлдүн эртерээк абактан бошонуп, кыздары менен бактылуу өмүр сүрүшүн каалап кетели. Ар бириңиздер өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Бир эле кетирген ката темир тор менен бүтүшү мүмкүн. Кудайым жалган жала, куру дооматтан сактасын.